Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бер туугандарым. Биз кезектеги окуябызды улантабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: караштык, башка жетканда назар салуу наалатка учураган шайтандын ууланган окторунан бир огу. Кимде ким аны Аллахтан корккон абалда таштаган болсо, улуу Аллах Таала ага ыйман берет. Пенде аны жүрөгүндө табат, деди Хаким. Бул хадисти укканда ар бир инсан көзү менен кылган катачылыктарын бир элес кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары хадистерге кандай амал кылгандыгы тууралуу бир хикаяны келтиребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир күнү Египеттин падышасына исламга үндөп, кат менен 2 сахабаны жөнөтөт. Алар 2 ай дегенде жетип келип, падышага катты тапшырат. Падыша окуп болгон соң мындай дейт: "Исламны кабыл алат элем го, бирок мени бийликтен түшүрүп коюшат деп корком", дейт. Бирок сахабаларды сыйлап кайра өздөрү менен кошо Мария Кыбытия деген кулду Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга белек кылып жиберет. Соң пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга падышанын айткандарын айтышат жана кул аялды белекке берип жибергенин айтат. Кул аялды пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдына алып келишкенде "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар расулуллах" деп көйлүк берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам андан мындай деп сурайт: "Мен сени ыйманга чакыра элекмин го", дейт. Мария Кыбытия болсо мындай деп жооп берет: "Биз 2 ай жол жүрдүк. Бул экөө эч бири мага кыйшалаңдап тийишкен жок. Жаман көздөр менен да караган жок. Булар өз энесине жана карындаш бир туугандарына кандай карашкан болсо, ошондой мамиледе болуп карап келишти. Булар сенин тарбияңды алган болсо, сен акыйкатта хак пайгамбарсың" деп исламды кабыл алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары хадистерге мына ушундай амал кылышкан. Урматтуу мусулман бир туугандар, келгиле баарыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга карап түздөнөлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.